Assalamu alaikum ustaz. Kantkende үй бүлөнү бактылуу кыла алабыз. Кээде кол шилтеп таштап кетким келет. Ва алейкум ассалам. Негизи пайгамбардын өмүр баяны дайым айтып келебиз. Пайгамбарлардын өмүр баяны Айша энебиз, Хадича энебиз, жана Фатима энебиз ушулар тууралуу кыргызча китептер чыкты. Анан балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору. Анан ушуларды окуп түшүнүш үчүн өзүбүздүн салт саналарды, каада салттарды, нарт насилдерди аябай терең өздөштүрүп алсак, Кудайым буйруса бактылуу өмүр сүрөбүз. Анан колуңуздан эмне иш келет? Ошол иш менен алектениңиз. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Эми кээ бир адамдар бар, 6 саат аман, баары жакшынакай эле турат. Жок, мен бактысызмын. Мен мындай жашоого жашай албайм деп. Асманды карайсыз, көрүп атасыз, жерди карайсыз, көрүп атасыз. Акылыңыз бар, иштетсеңиз иштейт, иштетпесеңиз жата беришиңиз мүмкүн. Ошондой учурда дагы адам өзүн бактысыз сезе берген адам бардыгы берилсе деле өзүн эмне болот, бактысыз сезе бериши мүмкүн. Ошондуктан Али радыйаллаху анхунун сөзү бар экен да: Фактул басар ахвану мин фактил басира. Көздүн көрөгөчтүгүн жоготкондон көрөк, көздүн көрүүсүн жоготуп коюу бул жеңилирээк деп, жакшыраак деп. Демек, көздүн көрүүсү жоголуп кетүүсү, көздүн көрөгөчтүгүн жоготуп жиберүүгө караганда жеңилирээк. Демек, көзүңүз бар, көрүп да атасыз, көрөгөчтүгүңүз да бар. Китеп көп окуй берсе көрөгөчтүк күчөйт экен да. Ошондуктан бул жерде айтып атат, ар бир нерседен карап рахат алып, эл менен аралашып, журт менен аралашып, ак караны ажыратканга жан дүйнө ыйманыңыз, аң сезимиңиз бардыгы калыптанып даяр болгондон кийин ушул нерселерден тагыраак айтканда адам өзүнүн баскан турганынан абаны кенен дем алып, кенен чыгарып атканынан рахат ала албаган адам башка жерлерде да эч качан башка бир оомат келсин, башка келсин, андан рахат ала албайт. Тескерисинче көп өзүнө өзү бир көйгөйлүү бир душмандарды, маселелерди жаратып алып дагы өзүнүн бутуна өзү чалынып жүрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн Алла Таала Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Бир мисал келтирип атат да. Төөнү карабайсыңарбы, кандай жаралган деп. Ва илас самаи кайфа руфиат. Асманды карагыла, кандай өйдө тиреп илинип коюлган, көтөрүлүп коюлган. Ва илал арди кайфа. Мына жерге карагыла, кайфа буситат. Жерге кандай жерлер төшөлгөн. Ва илал арди кайфа сутихат. Жерлер кандай болуп төшөлгөн. Тоолор бар, өңгүл жер бар, кургак жер бар, кайрак жер бар, түрлүү жерлер бар. Ошолорду карап адам эмне кылыш керек? Эс алыш керек. Жана колуңузда эмне иш келет? Жакшы көрүп жасайсыз. Ошону жасап, рахат алып, жан дүйнөнү эмне кылыш керек? Рахаттандырып, эс алдырыш керек. Кээ бирлер пайгамбардын сөзү десе, жок, пайгамбардын сөзү эмес, сахабалардын сөзү деп айтылат. Айтат го, равиху кулубакум. Жүрөгүңөрдү эс алдырып турга өз учуру менен, өз учуру менен, мезгили менен жүрөгүңөрдү эс алдырып тургула. Вайн келлат амият. Эгерде жүрөктөр чарчап кала турган болсо, бул сокур болуп калат деп. Ошон үчүн жан дүйнөгө туура келбеген нерселерди ыргыч керек. Жан дүйнөгө туура келген нерселерди ошону көрүп пайдаланыш керек, эгерде шариатта тыюу салбаса. Ошон үчүн усулда ушундай эреже бар. Жакшы нерселер негизи шариатта кайсы нерсе пайдалуу алып уруксат берилет, кайсы нерсе зыяндуу алып тыюу салынат деген эреже бар. Бирок ошолор аят хадистин негизинде жалпылай эле. Демек, жашооңузга эмне пайдалуу? Шариатта ачык тыюу салынган эмеспи? Демек, ошону пайдаланып акырын жашап кете бериңиз.